Ошто көп кабаттуу турак үйдүн чатырынан өрт чыкты. Ош шаарындагы Ибраимов көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн чатырынан өрт чыкты. Бул тууралуу аймактык кабарчыга окуянын күбөлөрү билдирди. Малым болгондой учурда жеринде өрт өчүрүү кызматы иштеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Ош шаарынын Ибраимов көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу турак үйдүн чатырынан өрт чыккан. Өрт өчүрүүгө саат 18-де Ош шаардык номер 12 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бөлүм тартылган. Өрт 10:46-да чектөөгө алынды. Жабыркагандар жок. Кыргыз гидромет аба ырайы боюнча шашылыш билдирүү таратты. 9-10-11 май күндөрү республиканын тоо этектериндеги жана тоолуу райондорунда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 8-майда кабарлады. Мүмкүн болгон локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Жеңишбек Токторбаев бүгүн да Оштогу көчөлөрдү кыдырды. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев таңкы кыдырууну бүгүн 8-майда Көкүмбей көчөсүндө улантты. Бул тууралуу кала мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда мэр Осмонов көчөсүндө жайгашкан соода түйүндөрүн иретке келтирүү, сырткы көрүнүшүн жакшыртуу, жол жээгине чейин тосмолоп алган курулмаларды алып салуу иштерин текшерди. Андан ары шаар башчысы Көкүмбей көчөсүндө жүргүзүлүп жаткан жолду оңдоо, асфальт төшөөгө даярдык иштерин көрүп, тиешелүү кызматтарга жумуштарды тездетүүнү, белгиленген мөөнөттө сапаттуу бүтүрүүнү тапшырды. Мэр Жапалак автоунаа базарында да болуп, ал жерде жасалып жаткан жумуштардын сапатын текшерди. Базарга келген сатуучулар менен кардарларга ар тараптуу шарт түзүү негизги максат экенин айткан кала башчысы жумушту тездетип жасоону милдеттендирди деп билдирди мэрия. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Уулум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөк өл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13.000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кореяда 20-кабаттан кулайын деген кызды чачынан кармап калышты. Сеулда 20-кабаттан кулайын деген кызды чачынан кармап куткарып калышты. Бул тууралуу база жазды. Окуя Каннамго станциясында болгон. Кыз 20 кабаттуу үйдүн чатырына чыккан. Андан соң асылган абалда туруп калган. Кыздын абалы тууралуу маалымат жок. Чоң энесинин мүрзөсүнөн кыздын сүрөттөрү табылган. Кара дуба жасалганбы? Социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан окуя болду. Бир кыргызстандык айым чоң энесинин мүрзөсүнө барып, Куран окутуп жатып, жерге көмүлгөн абалда турган 2 шектүү пакети тапканын жазып чыкты. Аларды ачып көргөндө ичинен жаш кыздын 3 даана сүрөтү чыккан. Мындайга ишенгим келбейт, бирок турмушта баары мүмкүн. Балким кара дуба окутулгандыр. Сүрөттөгү кыздын туугандары бул тууралуу билип койсо жакшы болот эле деп жазган ал. Бул билдирүү интернетте кызуу реакция жаратты. Айрымдар муну кара дубанын белгиси катары кабыл алышса, башкалары мындайга ишенүүнүн кажети жок экенин айтышууда. Адистер мындай учурларда дүрбөлөңгө алдырбастан, бирок этият болуп, диний аалымдарга же тиешелүү органдарга кайрылууну сунушташат. Бул окуя боюнча азырынча расмий маалымат таратыла элек. Булак Биякежи. Садыр Жапаров Бишкектеги жеңиш монументине гүл чамар койду. Президент Садыр Жапаров улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына карата Бишкектеги жеңиш монументине гүл чамар койду. Айта кетсек, бүгүн 8-майда баш калаада жеңиштин 80 жылдыгына карата аскердик парад өтөт. Ага өлкө башчы Садыр Жапаров катышат. Коргоо министрлиги билдиргендей, парадта 120дан ашык заманбап аскердик атайын техникалар көрсөтүлөт. Аталган техникалар куралдуу күчтөрдүн балансындагы акыркы жылдары алынган жаңы үлгүлөр болуп саналат. Парадтан өтүүчүлөрдүн катарында соттолгон жол тандабас автомобилдик техникалар, тигирбөздүк курамы, аскердик мүлктөрдү ташуу автоунаасы, зениттик ракеталык комплекстер жана башка техникалар бар.